Ысык көлдөн 16.000 метр мыйзамсыз тор жана 730 килограмм таштанды. Токтогул суу сактагычынан 20.000 метр тор, Киров суу сактагычынан 1500 метр тор жана 300 килограмм таштанды чыгарылды. Мунун баары жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине караштуу экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы тарабынан жыл башынан бери жүргүзүлгөн рейд учурунда табылгандар. Акыркы текшерүү ысык көлдө жүргүзүлүп, бир күндүн ичинде көлдүн түбүнөн экосистемага жана балык коруна олуттуу зыян келтирген эски синтетикалык торлордун 800 метри чыгарылып, 150 килограмм ар кандай таштанды жыйналды. Бул көрсөткүчтөр суу акваторияларын тазалоо иштери өлкө боюнча системалуу жүрүп жатканын айгинелейт. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы мыйзамсыз тор салуу жана браконьерлик үчүн административдик жоопкерчилик менен катар кылмыш жоопкерчилиги да караларын эскертет жана жарандарды мындай мыйзам бузуулардан оолак болууга чакырат.